Барыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Ооз ачканга эмне тамак жасайм деп ойлонуп отурсаңыз, ушул кебапты жасап берип, үй бүлөңүздөрдү бир кубантып алыңыздар. Ичинде соусу менен көргөзөм, аябай даамдуу соустардын катарына кирет. Сөз жасап берип, үй бүлөңүздөрдү бир кубантып алыңыздар. Ал эми орозо кармап жатсаңыздар, орозоңуздар кабыл болсун. Биринчи эле гарнир жасап алабыз. Ысып турган табагыбызга майды куюп, Султан фирмасынын вермишелин колдондум. Кез келген вермишелди колдонсоңуз болот. Жакшылап күрөң өңгө келгенче кууруп аласыздар дагы. Үстүнө таза жуулган күрүчтү салып, көлөмүнө жараша суу, татымына жараша туз кошуп, күчтүү отто бир кайнатып аласыздар. Суусу тартылганда демдеп коесуз. Эми кебапты жасайбыз. Бизге болгарский перец жана пияз керек болот. Менде болгарский перец замороженный, свежий болсо дагы колдонсоңуз болот. Экөөнү жакшылап блендерден өткөрүп алабыз дагы. Фаршыбыздын үстүнө кошуп, бир жумуртка, татымына жараша перец, туз, паприка жана ушул кориандрды кошуп койсоңуздар, аябай даамдуу болот. Болбосо башка деле специяны кошсоңуз болот, өзүңүзгө жаккан. Бардыгын жакшылап аралаштырабыз дагы, жакшылап 1-2 ургулап алабыз. Кебаптын жанына овощилерди да кошуп койдум. Бизге баклажан, помидор, перец керек делет. Бардыгын видеодогудай кылып чоң төртбуштук кылып туурайсыз дагы. Шпажканы алып по очереди ушинтип сайып чыгасыздар. Баклажан, перец, помидор, баклажан, перец, помидор кылып. Духовканын листине пергамент кагазын төшөп, бардыгын ушинтип жайгаштырып чыгабыз. Андан кийин фаршыбыз даяр болгон фаршыбызды буну дагы шпажкага ушинтип видеодогудай кылып өзүңүз каалагандай формада кылып алсаңыз болот. Эң маңыздуусу шпажкадан түшүп калбаш үчүн астын шпажканын, анан артын жакшылап 1-2 кыстырып коюңуздар. Ошондо люля кебабыңыз шпажкадан чыгып кетпейт. Жанына да картофельный дольки кошуп койдум. Специяда бул жерде паприка, кара мурч, укроп жана суюк май, туз бардыгын жакшылап аралаштырып, ушинтип жанына тизип чыгасыздар. Овощилердин үстүнө дагы өзүңүзгө жаккан специя, туз, майларды куюп коесуздар. Же болбосо шпажкага саярдын астында бардыгын специялерди кошуп бир аралаштырып, андан кийин деле сайып койсоңуз болот. Айырмасы жок. Мына биздин люля кебаб, картофельный дольки жана шпажкадагы овощилер даяр болду. 180 градуста духовкада 30-35 мүнөттөн арасында бышырып аласыздар. Соус жасайбыз. Бул соусту кебаптан башка шашлык же болбосо тандырный самсы жасасаңыз, ошолор менен да жесеңиздер аябай даамдуу болот. Кез келген тамактарга деле колдоно берсеңиз болот. Бизге чеснок, полугоркий, перец, помидор жана кинза керек делет. Сөзсүз кинзаны кошуңуздар, ошондо даамы өзгөчө болот. Мен да укроп дагы кошуп койдум, анткени укропту өзүм аябай жакшы көрөм. Бардыгын майдалап блендерге саласыз дагы, жакшылап майдалап аласыздар. Андан кийин татымына жараша туз, суюк май кошуп аралаштырып коесуздар. Болду, биздин соус даяр. Универсал соус десем болот, кез келген тамактарга колдонсоңуз болот. Соус жасаганча кебабыбыз да бышып даяр болот. Эми бардыгын кооз кылып тарелкага салабыз. Менде ушундай кольцо бар. Кольцого гарнирди ушинтип кооз кылып салып алдым. Сизде кольцо жок болсо, пиала кружкага деле салсаңыз болот. Лаваш менен салып бердим люля кебапты. Жегенге дагы ыңгайлуу болот. Соусун дагы үстүнө куюп жесеңиздер, агып кетпейт, эч кандай түшүп кетпейт. Сөзсүз лаваш менен жеп көрүңүздөр. Бул тамакты жегендер да, жебегендер да арманда десем болот. Сөзсүз жасап көрүп жеп көрүңүздөр, аябай даамдуу болот. Ал эми кантип жейбиз? Лавашты алып, кебапты ушинтип эки четинен кармайбыз дагы, шпажканы чыгарып салабыз. Андан кийин биздин эң даамдуу соусубузду үстүнө куябыз дагы. Өзүңүздүн табитиңизге жараша пияз да кошуп койсоңуздар болот. Пиязды майда туурап, ичине уксус кошуп аралаштырып койдум. Ушинтип үстүнө коюп туруп жесеңиздер эми аябай даамдуу. Бир жегенде дагы жегиңиздер келет. Сөзсүз жасап көрүп жеп көрүңүздөр. Ал эми менин YouTube каналыма катталып лайк басканды унутпаңыздар. Орозонун 30 күнүнө карата ооз ачканга өзгөчө тамактардын рецепттерин киргизип жатам. Сөз менин каналыма катталып лайк басып, комментарийге жылуу сөзүңүз жазганды унутпаңыздар. Өзүм ушул тамакты озвучка кылып атып жегим келип кетти го. Баарыңыздар кармаган орозоңуздар кабыл болсун.